Ассаламу алейкум ардактуу Жет Кабар каналынын көрүүчүлөрү, сиздер мурдагы видеодо үч-очокко канча каражат кетет экендигин көргөнсүздөр. Ал эми бул видеодо болсо душка канча каражат кетет, кандай материалдар кетет жана ошол материалдардын баасы канчадан, канча өлчөмдө кетет, уста акысы менен кошулуп жалпы чыгаша канча болот, видеодон толук маалымат аласыздар. Ал эми сиздер биздин каналга катталып, комментарий жазып, видеону жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Баня 3 бөлмөдөн турат: раздевалка, душ, парилка. Алгач чийме аркылуу түшүндүрүп берели. Банянын алдында кран жайгашкан, таза суу. Ошол кранттын алдына суу түтүкчөсүн улап, банянын каптал менен 40 сантиметрлик тереңдикте жердин алды менен раздевалкадагы суу кампага киргизгенбиз. Суу кампадагы сууну мотор басым менен аристонго көтөрүп берет. Аристондогу ысык суу менен муздак суу стиралкага, раковинага, душка жана банянын сыртында капталына жайгашкан мойкага чейин барат. Жалпысынан схеманы түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эми бөлмөлөрдүн өлчөмүн жана ага кеткен материалдардын баасын айтып берели. Алгач раздевалкадан баштасак, раздевалканын полу 7 метр квадрат чыкты. 1 метр квадрат кафель 420 сомдон 7 метр квадрат кафель 2940 сом болду. 22 метр квадрат дуалга 32 даана пластик кетти. Даанасы 350 сомдон 11200 сом болду. Потолок 7 квадрат метр 250 сомдон 1750 сом. Жалпы 3 бөлмөгө 137 метр рейка кетти. 3кө 4 өлчөмдөгү 137 метр рейка метри 30 сомдон 4200 сом болду. Эми душка келе турган болсок, душтун полу менен потологу 3 квадрат метрден чыгат. Ал эми дуалы 13 метр квадрат. 3 метр квадрат полдун кафели метр квадраты 350 сомдон 1050 сом. Ал эми 13 метр квадрат дуалдын кафели гүлүар кафелдер өзүнчө сатылат экен. Үчтүгү 150 сомдон 10 үчтүгү 1500 сом. Ал эми калган 10 метр квадрат 350 сомдон 3500 сом болду. Потологу 3 квадрат метр пластик 250 сомдон 750 сом болду. Эми парилкага келсек, парилканын полу кафель, ал эми калган бүт баары тактадан жыгаштан болду. 3 метр квадрат полдун кафели 420 сомдон 1260 сом болду. Парилканын потологу жана дуалы 17 метр квадрат чыкты. 1 метр квадрат такта 650 сомдон 17 метр квадраты 11050 сом болду. Жалпы майда чүйдөгө 10 000 сомдой акча кетет. Аларга канализация турбалары, суу түтүктөрү, плинтус, кафель клейи, пена, затирка, саморез жана башка майда чүйдөлөр кирет. Булардын баарын жазып отурсак видеонун мөөнөтү узарып кетет жана зеригиштүү болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан буларга 10 000 сомдой акча кетет десек деле болот. Ал эми баня 3 бөлмөлүү болгондуктан баняга 3 эшик, 3 форточка кетти. 3 эшик 6 000 сомдон 18 000 сом болду. Ал эми форточкалар 1,5 000 сомдон 4,5 000 сом болду. Эми сантехника буюмдарын айта турган болсом, 80 литрлик Аристон 7,5 000 сом, суу мотору кубаттуулугу 250 киловаттык 4000 сом, мойка 3500 сом, раковина 1700 сом, анын үстүндөгү айнеге 1,5 000 сом, душевой сместитель 1500 сом. Ал эми суу кампа болсо 500 литрлик 5000 сом, самын койгуч 500 сом, вешилка 300 сом, 3 плафон 350 сомдон 950 сом болду. Жалпы 26 метр квадрат кафель 10250 сом болду. 27 метр квадрат пластик 13700 сом болду. 17 метр квадрат вагонка такта менен 137 метр 3кө 4 рейка биригип 15200 сом болду. Жалпы 39150 сом болду. Жалпы сантехникага байланыштуу буюмдар 21450 сомду түздү. Сантехникага, тактага, пластикке, кафелге керектелүүчү каражаттардын жалпы суммасы дээрлик 10 000 сом болду. 3 эшик 6 000 сомдон 18 000 сом, 3 форточка 1,5 000 сомдон 4,5 000 сом, экөө биригип 22500 сом болду. Устанын услугасын айта турган болсок, 26 метр квадрат кафелди 400 сомдон 10400 сомго басты. 33 метр квадрат пластик 300 сомдон 13200 сом болду.
17 метр квадрат вагонга такта 300 сомдон 5100 сом болду. Ар бир точканы 1,5 сомдон кылды. Ошондо 6 точкаң 9000 сом болду. Бул 6 тонна аристон, суу бачок менен мотор, стиралка, раковина, душевой, мойка кирет. Баары биригип уста акы 37700 сомду түздү. Жалпы материалдардын баасынын суммасы 93150 сом болду. Ал эми уста акы 37700 сом болду. Экөөнү кошкондо 130850 сом болду. Жалпы чыгаша 130850 сомду түздү. Мынакей урматтуу достор, душка канча акча каражат кетет экендиги тууралуу видеону көрүп түшүндүңүздөр деп ойлойм. Видео жакса лайк басып, комментарий жазып, досторуңуз менен бөлүшкөнгө унутпаңыз. Ал эми биздин каналда мындан ары дагы ушундай пайдалуу, керектүү маалыматтар чыгып турат. Жет кабар каналы менен бирге болуңуздар.